Мынакей урматтуу кыргыз элим, биз Ак ниет аманат коомдук фонду Индияда Fortis Hospital Fortis больницасында турабыз. Негизи бул больница менен негизи биздин фонд тыгыз байланышта, тыгыз ушундай иштешет. Бул иштешет десе эле туура эмес, түшүнө бизде канчалаган мекендештерибиз аябай оор дартка кабылып, оор сыноодо, ошол инсандарга жеңил болсо экен деп, ошол инсандар араңдан элден каражат чогултуп келгенден кийин ушундай жерден өзүнүн мындай татыктуу ушундай леченияларын, операциясын алып, топтогон акчасын бирөөнүн чөнтөгүнө салып жүрбөс экен деп, ушул инсандардын Fortis'тин жетекчилиги менен боордо операция жасаган Fortis клиникасынын боор боюнча директору Vivek Vich менен жакшы ушундай мамиле түзүп, договор түзгөнбүз. Кудайга шүгүрлөр болсун, азыр өтө низкий сценада жакшы операциялар жасалып атат. Деги эле ушул инсандарга, ар бир жардам берген инсандарга Аллах ыраазы болгон болсун. Мекендештер, сиздерге чоң рахмат. Биз сөзүбүз менен сиздерге ыраазычылыкты жеткире албайбыз. Ыраазычылыкты Кудай буйрса жараткан Аллах сөз берет. Алейкум. Урматтуу кыргыз элим, улуу мусулман туугандар. Биз Кудай буйрса Индиянын Нью-Дели шаарынын Нойда деген жайында Fortis'тин 3-чү клиникасында турабыз. Бул клиникадан биздин кыргыз мекендештерибиз аябай ийгиликтүү операция болуп чыккан. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Милан бир тууганыбыз, Нергүл жана башка көптөгөн аябай оор абал менен келген туугандарыбыз бул жерден операция болуп чыгышкан. Бул жер аябай мыкты клиника, врачтары мыкты. Операцияны өзү жасай турган киши доктор, хирург, трансплантолог Vivek Vich өзү жасайт. Кудай буйрса, азыр өзүңүздөр көрүп турган 47 жаштагы 4 баланын атасы Карабалаев Кубаныч бек агабыз больницага жатканына ошо биз Кыргызстандан келгендин эртеси эле Элеман менен Кубаныч агабыз жаткан. Буйрса анализдерин баарын тапшырышты. Өкүнүчтүүсү донордун анализи кече чыккан, донор түшпөй калды. Кубаныч агабыздын донору түшпөй калды. Эми азыр донордун сахар оорусу чыгып калды. Өзү дагы жашы улгайып калган экен, 51 жашта экен. Донор ошон үчүн оорусу бар үчүн түшпөй калды. Азыр дагы бир жакшы бир үмүттөр бар. Кудай буйрса, мынакей Кубаныч агабыздын бир туугандарынын бир туган иниси бар. Андан башка дагы бир карындаш эжеси бар. Ошол эжесинин балдарын биз Кудай буйрса көрөбүз да. Андан сырткары азыр жубайы келсеңиз, эшикте жатат. Мына жубайы эжекебиз Феруза эже өзү дагы тапшырып көрөм деп турат. Кудай буйрса жакшы ниет менен мен ушул эжеге аябай чынында оор заттар экен, ушул балдарымдын атасы жакшы болуп кетсе экен деп аябай катуу аракет кылды, аябай катуу чуркады. Буту жерге тийип тийбей ушунчалык аракет кылды. Кыштын суугуна карабай марафондордо жүрүп, колунан келген мечиттерге барып, кыскасы аябай катуу аракет кылды. Кудай буйрса, Феруза эже, сиздин эмгегиңизди Кудай сөзсүз берет. Балдарыңыздын атасы сөзсүз Кыргызстаныбызга, мекенибизге шифа таап, шифа менен биргеликте жиберет иншалла Кудай буйрса. Кече устазыбыз айткандай, татты бергенден кийин шифаны жеңил эле берип койбойт. Изилдениш керек, аракет кылыш керек. Кудай буйрса жакшы болот. Сөзсүз. Бул Аллахтын берген сыноосу, Аллахтан сыноону берген соң оңой эле дартты берип койбойт. Сыноону оор сыноону берет, ошол сыноонун биз өжөлүк менен, эмгек менен чыгышыбыз керек. Кудай буйрса, Кубаныч ага да сөзсүз жакшы болот иншалла. Ажырап болбоңуздар. Балким сиздин, балким Кубаныч аганын энилеринин дагы донору түшүп калса, алдырабыз Кудай калса. Ошол бир туугандар, мынакей Кубаныч аганын абалы Кудай буйрса больницада абалы жакшы, бирок маанай бир Кубаныч ага эмес, бизде эле баарыбызда жалпыбызда жок болуп турат чынында. Анткени бир жакшы үмүт менен, жакшы ниет менен келесиң бул жакачы. Бирок пенденин колунан эчтеке келбейт экен. Биздин колубуздан эчтеке келбейт экен чынында. Биз чоң гана себепкер экенбиз. Аллах Таала ушул инсандардын үй-бүлөнүн дартына себепчи кылып жиберип койгон экен. Биз колубуздан келген ушул. Калганы бир гана жараткан Алланын колунда. Бардыгыбыздын тагдырыбыз бир Алланын колундабыз. Ошондуктан
Аллахтан түз дуа кылып, жалпыбыз дуа кылып турайлы. Кубаныч ага, өзүңүз кандайсыз? Жакшы эле карап атчыбы? Аябай жакшы карап атышат. Жакшы элеби? Жакшы, денсаулыкка жакшы. Тамактар Айдай жакшы. Тамактар жакшы экен. Тамактар жакшы элеби? Жакшы. Өзүңүздү мындай жакшы сезип калдыңыз бул жакка келгенден кийин? Жакшы, жаткандан бери жакшы сезип калдым. Буюрса ба. Өзүнчө эле жакшы сезип калдым. Көп айтчу, Индияга келгенден кийин өзүңдү жакшы сезип, айткандай сезип каласың деп ушундай болчу, бирок буюрса жакшы болосу ага. Сөзсүз жакшы болосу. Кыргызстанда канчалаган мекендештерибиз, үй бүлөңүз, тууган уруңуз бүтүп атат. Кудай кааласа жакшы болуп кайтасыз деген бир өтө чоң үмүт бар, аракет кылабыз ушунча. Кудай эми бир жагынан болсо бир жагынан берер деген үмүт. Кудайдан суранып туралы. Ошол туугандар, буюрса азыр дагы биздин анализдерибиз тапшырабыз азыр Феруза эжени. Андан башка Эламандын бүгүн анализи толук чыгыш керек. Азыр Эламанга келип чыкса. Эламан кандай? Жакшыбы? Аба кандай? Жакшы, жакшы. Кандай бери көрүп калдыңбы? Тамак аштары кандай? Тамаштарын берип чакырган. Жакшы элеби? Кыйналбай атасыңбы? Кыйналбай эле, жакшы аракет. Өзүң жакшы сезип калдыңбы? Дарыларды өзгөрү керек деп. Өзгөрү иштеп. Жакшы карап атчабы улам киришип? Ооба, жакшы карап экен. Мындай келип атса. Анализдер Кудай кааласа бүгүн чыгат. Чыгат. Коркуу сезим жокпу? Жок. Жакшы элеби? Жакшы эле. Бизде кыргыздар туугандар, мекендештер, урматтуу кыргыз эли, азыр Алайдын тургуну 24 жаштагы, 24 жаштагы Эламан деп тууганыбыздын алдында турабыз. Эламан өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындан бир кыш айларында, кыштарда ошо коомчулукка алып чыгып, аябай өзүнүн аяш инилери, өзүнүн жердештери, тууган уруктары аябай катуу өжөлдүк менен эмгекти катуу кызмат кылып, каражат жыйналып, биздин Акниет Аман коомдук фондунун демилгеси менен Кудай буйрса Индияга келип турат. Буюрса анализдери тапшырылган. Кудай кааласа бүгүн кечке маал анализдери чыгат. Бул бир жакшы үмүт болуп атат. Бунун балким операциясы жок, лечение менен аяктабыз дегендей болуп турат. Толук анализ жок болуш керек. Гепатит Б, Д дагы жок. Алиякок дагы жок дегендей болду. Азыр точно анализ чыккандан кийин анан айтабыз Кудай кааласа. Эламан өзүң кандай абал жакшыбы? Жакшы, жакшы. Жакшы элесиң, өзүң кандай сезип калдың? Жакшы элеби? Жакшы эле. Анализдер жакшы карап атчабы врачтар? Карап атышат. Коркуу сезим жокпу? Жок. Буюрса жакшы болсун иншалла. Канчалаган кыргыз элин, канчалаган мекендештер, туугандар, дос жарларым дуасын берип жөнөткөн. Устазыбыз дин алымы Нематулла ажы баш болуп ошол жерде аябай мыкты сөздөрдүн, курт сөздөрүн айтып дуасын берип жөнөткөн. Кудай кааласа элдин дуасы жерде калбайт. Кудай кааласа силер сөзсүз жакшы болуп кайтасыңар, мекениңерге, үй бүлөңөргө сөзсүз жакшы болуп кайтасыңар иншалла. Анан мынакей мекендештер, бир туугандар, мен чынында бүтүн ушул Кубаныч агага, Катынайымга, Эламанга, жана нарындагы Айданага, жалпы ошо бизден алып чыккан Акниет Аман коомдук фонду демилге көтөрүп чыккандан кийин ошол демилгебизге кайдыгер карабастан биздин артыбыздан демилгени колго алып кеткен, жардамын берип, кайдыгер карабастан колунан келген салымдарын 1 сом болобу, 2 сом болобу, жылы сөзүн айтабы, ошол жалпы момун мусулман бир туугандарга мен ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Мына караңыздарчы, сиздердин берген ырыскыңыздар менен, жардамыңыздар менен бүгүнкү күндө жетип туктаса түшүнө кирбеген Индия жерине келип турат. Индияга мекендештер, бул инсандар ойногону, же жыргаганы, же Индияны айланганы келген жок. Дартына дава таап кетели, оорусуна шифа таап кетели деп мына ушул жерге келип турат.
Анан мен өзümдүн келгенимдин да себебин айтып коеюн мекендештер. Мен буга чейин да айтып келем. Буга чейин биз ушул эл амандын жердешин Мээргүл деген карындашыбыз бар, жакшы билесиздер. Ошол карындашыбызды коомчулук алып чыгып эле койбостон биз ар бир демирге көтөрүп чыккандан кийин жөн эле коомчулукка тартып эле койбостон биз тартып эле койдук болду. Ишин арага кете беребезден колубуздан келишинче аракетти кылабыз. Мисалы марафондорду өткөрүппү, эмне кылыппы, кыскасы 1 сомдон болсо да каражат жыйнап ар биринде колубуздан келишинче. Анан ушу Индияга жиберчи элек. Ошол Мээргүлдүн бирке акчасын тура эмес пайдаланып тура эмес жака алдырып алганыбыздан кийин мен ушу Индияга келүүмдүн себеби ошол болуп калган. Мен көрсө ошол ооруп аткан инсандардын давасына гана эмес, кээ бир баягындай курсагын тойгузган, чөнтөгүн толтурган инсандардын чөнтөгүнө дагы иштеп аткан экенбиз да. Мен Кудай буйрса мындан кийин жол бербейм андайларга. Колумдан келишинче аракет кылам. Келгенимдин себеби мына ушул инсандарга 1 сомдон топтоп элден 1 сомдон каражат топтогондон кийин ошол топтолгон аманатты түз дарегине, могу түз больницасына иштетилсе экен деп өзүбүз келип турабыз. Бул жерде аябай мындай айтканда коррупция өнүгүп кеткен. Биздегидей ортомчулар, далдалчылар деп коет кыргызча, ошондойлор көбөйүп кеткен. Биздин ал жакта туруп эле бир кыргыз жиберет, анан бул жакта бир индусу же бир башкасы тосуп алат. Анын пайызын өзүнүн баягындай өзүнүн тиешесин ал жака жөнөтүп коет. Аныкын ошондойлор көп биздечи. Мен таң калам да, ушундай ооруп аткан адамдардын үстүнө кантип курсак тойгузуп, кантип жан жейт. Мен көрүп эле жүрөм. Мына пакет деп коет операциянычы. Ошо операция пакетинен аябай мисалы ошол жерден көп маселени ойлоп коюшат мындай айткандачы. Мисалы бул баланын операциясы бир 24 миң болгон болсо, 25 миң, 26 миң деп ушундай 1-2 миң долларды кошуп туруп, ошондой болуп иштеп коюшат да бул жерде. Мен ошондойлорго жол бергим келбейт. Анткени биз эмгек менен элден араңдан чогулткан аманатты өздөрүнүн дарегине Кудай кааласа түз жеткирип берейли деп өзүбүз келип турабыз иншалла. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Келгенибиздин башкы максаты ошол. Биз Индияны көрүү үчүн, Индияны айлануу үчүн, Индияны бир суктануу үчүн келген жокпуз. Bundan башка да маселелер бар. Bundan башка да башка больницалар менен түзмө-түз договор түзүп, мен буга чейин бир эле Фортис менен түзгөн болсом, азыркыда Кудай кааласа башка больницалар менен договор түзөйлү деген жакшы ниет бар. Бизде баягы лейкоз оорулары, онкология оорулары бизге көп кайрылып атат. Ошондуктан ошолдун дагы мыкты врачтар менен договор түзүп кетейли деген жакшы ниет менен келдик иншалла. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Эжекемне келсеңиз, Эдамадын апасы жанында чынында аябай балам жакшы болуп кетсе экен деп ушунчалык катуу аракетти кылып, сууктун күнүнө карабастан эне деген уш экен, эч бир эне балам деп зарлабасын, эч бир эненин көзүнөн жашы ушу бала деп чыкпаса экен деп мен ниет кылат элем. Ошол ыйлап аткан энелерден жок дегенде мен дайыма айтып келем кыргыз мулдарына. Жок дегенде бир тамчы көз жашын ачууга жарайлы. Бейиш эне тамандасында дейт. Биз ушу энелердин дуасын ала албасак, энелердин көз жашын арчы албасак, анда биздин жигиттик сапатыбыз кайда? Урматтуу кыргыз элим, кыргыздын мулдары. Биз мына жигиттик сапатыбызды мына ушундай жерде көргөзүш керек. Номуштугубузду түйүп алып, бирөөнүн мурдун жара коюп мен жигитмин дегенден алыс болойлу. Мен ушуга чакырам мекендештер. Эне кандай, жакшыбы? Кандай сезип атасыздар өзүңүздөрдү? Баланы жакшы эле карап атат буюрса, Манайыңыздар кандай, жакшы элеби? Буюрса кечке анализ чыкса, Кудай кааласа, анан кийин ошого карап туруп неме кылабыз. Бирок бул баланын донору да кошо келген, бир тууган энеси. Донорго чейин азыр өзүнөн бир жакшы анализ чыгып калат деген өтө чоң үмүттө турабыз. Эгерде ошол анализ биз ойлогондой анализ чыгып калган болсо, лечение менен айыгат буюрса, Кудай буюрса. Мына учурдан пайдаланып, сиз дагы кыргыз элиме салам жолдоп, болбосо бир дуаңызды берип, жардам берген инсандарга ыраазычылыгыңызды айтып кетсеңиз болот. Ушу Индия жеринен. Саламатсыздарбы, кымбаттуу кыргыз калкым, жана кыргыз элим, ушундай өз эл амандын энелери жана жардам берген бизге элдер, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле Ахмет Аманат коомунун төрагасы, кыргызымдын чыгаан уулдарынын бири ушул Медер Сапарбаевге терең ыраазычылык билдиребиз.
Алла разы болсын. Жана ошондой эле ким бизге жардам берсе, мына Элемантын ойлогон Индия өлкөсүнө барып, ден соолугумду карап келем деген ойлор ишке ашып, Кудай кааласа ушу Индия өлкөсүндө турабыз. Алла разы болсын. Баарыңыздар тыныч болуңуздар. Рахмат энеге. Бүгүн сакчалап болгонуңуз баланын сөзү жакшы болуп, устазыбыз айткандай ушул жактан дартына шифасын кошо алып кетет деген жакшы үмүт бар. Кудай кааласа жакшы болот. Кудайдан суранып, Кудайга дуа кылып турайлы. Баарыңыздарга рахмат, урматтуу кызым. Чоң рахмат. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Yazalavi taqdir meni, jazalavo turmuş meni, dağı qancha azabına salasın. Hem ne muncha ıylatasın, sınaysın. Jaralgan bul jashoo